башкага жүрөк чапкан жок, сенде издеп тапкан жок. Дүйнөм мага сенсиз караңгы. Сен айландың сүйүмдүн жомогуна сүйүү деген, жүрөктөрдүн конугу да. Ажарың арбалы, дидарың азарланып, мулканың ырырдадым, улуу кушка айланып. Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ай, жалгыз калдың сен өзүң. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Көптөн бери көрүшпөй, сиздер менен мына дал бүгүн амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен адаттагыдай Айсулуу Бекболсуңгуз алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин төрүбүздүн коноктору жаш таланттар. Азыркы учурда TikTok желесинде деги эле интернет тармагында биздин сөз менен айтканда жарып жаткан таланттар Айзада Темирбекова жана ошондой эле Жоомарт Кубатбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандай келе алдыңыздар, жакшыбы? Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздөрдү кененирээк тааныштырып өтсөңүздөр, кайсыл жерден болосуздар жана ошондой эле азыркы учурда эмне менен алектенип, кайсыл жерде окуйсуздар? Менин аты жөнүм Темирбекова Айзада. Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун Ак Дөбө айылында жарык дүйнөгө келгем. Ошол жакта балалык чагым өткөн. Ошол. Учурда кайсы жерде? Учурда Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде, политехте 2 курста окуйм, технологиялык факультет. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Менин атым Жоомарт. Мен 22 жаштамын. Мен Нарын областынын Нарын районуна караштуу Жергетал айылынын кулуну болом. Азыркы учурда мен дагы политех мурунку КГУста, азыр кошулуп калган болчу. 5 курсунда окуйм. Архитектура жана дизайн жагында. Окуган, баягы окуп жаткан тармагыңар таптакыр башка экен да. Бирок ырдайт экенсиңер, Бул кызык. Канча жашыңыздан бери ырдайсыз? Мен кичинекей кезимде ырдачу экем, ата-энемдин айтуусу боюнча, бирок монтип элдин арасына чыгып ырдаганым бул 5-классымда болду окшойт. Вокалга барып ошол маалда. Бирок ошол кичине кезиңизде ырдаган болсоңуз, баягы ушул ырчылык тармакка тапшырталы деген ойлор болду үйдөн же болбосо өзүңүздүн каалооңуз? Үйдөн баардык тараптан болду, негизи ар тараптан көргөн жердин баардыгы эле ушинтип айтышчу да. Сен ырга тапшыр, музыкалык жакка тапшыр, сен ырчы болушуң керек депчи баардыгы эле. Бирок билбейм эмнегедир жүрөгүм ал жакты каалаган жок. Негизи хобби катарында ырдап жүргөн жагат. Сиздин жүрөгүңүз кантип каалап калды ырчылык тармакты? Меники көп шыгыл демелер, таланттар. Биринчи эле негизи тамаша гитарадан баштагам. 8-класста башталды. Экинчи эле анан аккордеонго өттүм. Аябай кызык. Анан пианиного өттүм. Комуз чертем, бирок көп кызыга албай койдум. Бизде айтып коет эмеспи, жигитке 70 өнөр аздык кылат депчи. Бул нерсенин бир кырын сизден көрүп атабыз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анан Айзада менен баягы байланышып калганымды айтып калды. Кандай суроолор болот депчи, мен ушул айттым. Көбүрөөк суроолорго караганда биздин көрүүчүлөрдүн дагы биздин да талабыбыз бул ыр депчи. Мүмкүн болушунча ырдап, музыкалык аспаптар менен ошентебиз деп айтып калдым. Андыктан азыр көңүлүбүздү дагы ачып алалы. Бир жагымдуу чыгарма баштайлы. Кайсы чыгарманы аткарабыз алгач? Сизден баштайсыз, кыздын кырк чачылуу деп коет. Анда эмесе азыр сиздерге Жашайсың сен жүрөктө дарыларымда ырын аткарып берейин. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Кайдан жүрүп бир өзүңө кабыл мен капысынан, ак сүйүк
көңілгө бағындым мен күн нұрындай, жарқыраған жамалыңды түні ойлап, күні естеп сағындым мен. Сен айландың, сүйіндің, жомолуна сүйі деген, жүректердің қонуы да бақыт іздеп, үргемеде сүзіп келем сүйім менен. Сені салам обонума жашайсың сен, жүректің айларында башқасына, көңілімді құрбаныңда бала бала, бір өмірді ашығым деп жашайсың сен, жүректі дағларыңда, жүректі дағларыңда. Сұлулар көп, өзің ғана менің жандай, сен мендесің, жалғыз маға жаралғандай өтіп жүріп, келерсің деп бақыт болып жан дүниеме, нұрын шашып аппақ таңдай. Сен айландың, сүйімдің, жомолуна сүйі деген, жүректердің қонуы да бақыт іздеп, үргемеде сүзіп келіп сүйім менен. Сені салам обонума жашайсың сен, жүрегімді ұрларымда башқасына, көңілімді құрбаныңда бала бала, бір өмірді ашығым деп жашайсың сен, жүректі дағларыңда, жүректі дағларыңда, жүректі дағларыңда, жүректі дағларыңда. Эң сонун музыкалык аткаруу болду. Негизи эле баягы чыгармачыл чөйрөдө деп коер эле. TikTok тармагында азыркы учурда ырларыңыздарды жүктөп жүрөсүздөр да. Бир канча пикирлер келет, ар кандай сын пикирлер. Беш кол тең эмес да. Мисалы, кээ бири жакшы нерсени жазса, кээ бири башка нерсени жазат. Ошол нерселер кандай таасир берет сиздерге? Азыр мен ырдаган ырга мындай негатив деле анча деле келе элек, бирок кичине бир нерсе деп жазып койсо эле, мындай башкача болуп эле ошол жакта оңдогонго аракет кылып, ушундай болот. Негизи жакшы комментарийлер келет көбүнчө. Үнүң жакшы экен, Гүлбор Оскул кыздын үнүнө окшош экен үнүң деп көпчүлүк айтышат. Ошо ырдаган ырларды тандаганда өзүң жүрөгүңө мындай жакын ырды тандайсың го негизичи. Ошондойбу же болбосо азыркы учурда хит деп коебуз го, ошол нерсеге карап да тандайсызбы? Негизи ырдын сөзүнө карап, мындай өзүмө ылайыктуу болгон ырларды демек жагып калгандан кийин сөзү жакса, обону жакса, анан жаттап ырдап жүрөм. Кумир туткан адамдарыңыз ошол чыгармачыл чөйрөдөгү? Негизи бир адамды деле монтип кумир тутуп, ошол адам катары, ошол адам сыяктуу болгум келбейт негизи. Бирок мындай ар бир ырчы мындай өзүнчө үнгө мындай ар бир адамдын өзүнчө үнү бар дегендейчи. Анан эң сонун. Азыр жогоруда Айзададан сурап атпаймынбы ушул нерсеничи, баягы элдин билдирген пикирлери кандай таасир берет депчи. Баягы кыз кишилер көбүнчө жүрөгүбүзгө алып калабыз го. Анан бул нерсе эркектерде кандай? Жигиттер башкача кабыл алса керек. Комментарий катары. Мага деле көп деле келе элек негизи. Бирок мен сразу кабыл алып алгам өзүмө. Жакшысын жакшысындай, жаманын жамандай кабыл алгам. Бирок окуп чыгасыздар да, кызык да. Бул айтканымдын себеби мындай жакшы комментарийлер болсо, кайра ырдагың келип, баягы ачылат го. Ошол нерсе болсо керек. Ошондой. Колуңуздагы аккордеонду жерге түшүрбөй туруп, сизден дагы бир жакшы чыгарма болсун. Азыр кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе ээрчип кеттиң, каратып беребиз. Өттү күндөр кубалашкан көпүрө, жетин иске бүрүн толгон гүлдөрдү. Өттү барын эл урдун кусалы, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ай жалгыз калдың сен
сен өзүң өттү жаштык өзгөчөнү ишенген текеберлик издеп жалаң чындыкты турмуш бийлеп кезектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды ээрчип кеттиң кара тору бир кызды ай кара тору бир кызды турмуш бийлеп кезектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды ээрчип кеттиң кара тору бир кызды ай кара тору бир кызды өрөн алыс гүлгө толгон жапжашыр көпөлөктөр учпай калды кышында чачта бурулуп токтогонбуз биз азыр баш ийгенбиз тагдыр деген ушулда баш ийгенбиз тагдыр деген ушулда ай турмуш деген ушулда турмуш бийлеп кезектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды ээрчип кеттиң кара тору бир кызды ай кара тору бир кызды Бали, азаматсыз талантыңыз ташкындай берсин ээрчип кетпесин жашоодо Айзада, менде мындай суроо болуп атат да, азыркы учурда негизи эле кавер жаздырган жаштардын саны көбөйдү. Баягы интернет желесинин деми менен деп коелу. Бир учурда чыгат, анан жок болуп кетет да. Сиздерде максат кандай, алдыда кавер жаздыралы деген ойлор барбы? Анан бул нерсе хобби катары болсо дагы анын бир чеги болот эмеспи? Кандай алып кетебиз деген ойлор бар? Негизи TikTok'о дагы башка тармактарга видеомду жүктөп, монтип негизи салгым келбейт антипчи. Анан мурда деле салбачумун, анан эмне экенин билбейм, ушул жыл эле ырдаган ырлардын баардыгын салып, жок, былтыр экен. Былтыр биринчи жолу TikTok'о салып, анан ынтымак парктардагы ырым бар эле, ошону мындай эле киргизип койгом. TikTok'ту деле монтип өтө басым жасап ага деле кирбечүмүн. Анан ошол ырым 47 миңби ушундай просмотр болуп кетиптир, мындай эме күтүүсүздөн. Мен ага кирип деле антип карап просмотрду көрүп антип деле эметпечүмүн да. Анан кавер жаздырып, андай азырынча ой деле жокко. Жомарт, ушул суроо кайра эле сизге. Аккордеон, гитара, пианино, негизи булардын баарын жөн жеринен үйрөнбөсөңүз керек. Бул нерсе өмүр бою баягы өнөр да, адамды жандап жүрө турганчы. Сизде кандай бир максат барбы, алдыга алып кетем деген? Бизде ойлор бар ошондой. Негизи мындай кичине оон жазабыз. Оон бар. Оон бир-эки бар. Жанымда дос балам Майрамбек деген текст жазат да. Ошол экөөбүз аракет кылып атабыз. Негизи бир ыр чыккан, анан акча каражат жок. Студентпиз деген. Чыга элек азыр? Азыр чыга элек. Буюрса да чыгарабыз. Ошол. Бүгүн суроолордун санын ушунчалык азайталы, себеби экөөңүздөр келип, баягы толтура ырдын тизмектери бар бизде. Ошол ырларды ырдайбыз деп отурасыздар. Азыр гитаранын коштоосунда Айзададан ыры күтөлү, анын артынан эле сизден, Дүйнө мага сенсиз караңгы деген ырды. Эң салмак. Олтурамын бөлмө караңгы, ыр жүзүндө жаздым саламды. Sen жок, менин ырым жок,
сенсиз мага жашоо жок, дүйнөм мага сенсиз караңгы. Күлгөнү сага окшобой, көңүлүм сенде бойгонбой, дүйнөм мага сенсиз караңгы. Дүйнөм мага сенсиз, дүйнөм мага сенсиз, сенсиз караңгы. Олтурамын ичип шарапты, күндөн күнгө болбой барамбы. Бара турган алым жок, баса турган дарман жок, бөлмө бүгүн өтө караңгы. Башкага жүрүп чапкан жок, сенде издеп тапкан жок, дүйнөм мага сенсиз караңгы. Дүйнөм мага сенсиз, дүйнөм мага сенсиз, сенсиз караңгы. Азгырылдым жаман абалы, жалгыздыктын тарттым азабы. Көрө турган көзүң жок, айтып турган кебиң жок, азыр мага дүйнө караңгы. Башкага жүрүп чапкан жок, сенде издеп тапкан жок, дүйнөм мага сенсиз караңгы. Дүйнөм мага сенсиз, дүйнөм мага сенсиз, сенсиз караңгы. Башкага жүрүп чапкан жок, сенде издеп тапкан жок, дүйнөм мага сенсиз караңгы. Дүйнөм мага сенсиз, дүйнөм мага сенсиз, сенсиз караңгы. Сонун. Азыркы учурда канчанчы курстун студентимин дедиңиз? Экинчи курс. Экинчи курс, азыр уже көнүп деле алган учуруңуз экен, жаңы келгенде кандай кызыктар болду? Бардык эле студенттер башында ачка калып, ток калып, кызыктуу мүнөттөр болот эмеспи? Менде Кудайга шүгүр ачка калып, ток калып андай деле күндөрдү өткөргөн жокмун. Студенттер бай. Ал жагы да бар. Эң кызыгы негизи эле бардык эле студенттер ушундай болуш керек, айылдан жаңы келип, анан маршруткалардан адашып кеткен учурлар болгон. Туура эмес, напротив чогулган экен немеге, маршруткага. Анан конечныйына чейин барып, анан кайра уялып, өзүм эч кимге да билдирген жокмун, кайра ошол жерден чогулуп обратно кеткем. Ошондой кызык учурлар болгон. Жигиттерде кандай болот? Биздики даанада, биздики общагадабыз, жатаканада. Бизге кызык күндөр. Аякта ырдайбыз, көп балдар менен таанышабыз. Мен азыркыга чейин деле билбейм, шаарды даана. Көчөлөрүн дагы деле адашып жүрөм. Жок, адашпайм деле, бирок мындай аттарын деле билбейм, барча элимди билем да. Ошондо экөөңүздөр бул жактан тааныштыңыздар, Ооба. Себеби байкаганыма караганда экөөңүздөр көп жүрөт экенсиздер да, баягы ыр чогуу ырдапчы. Анан ар бир ырды жаттап алып, аны кайра аккордеонго же болбосо гитарага салуу деле оңой эмес болуш керек. Кандай кыйынчылыктар туудурат? Кандай кызыктар болот? Сөзүн унутуп калып деген сыяктуучу? Мен болсо ошого даярданам, ошо. Бири-бирибизди таап калып. Көбүнчө текстерин унутуп калып, анан интернеттен карап, мен ырдайм да, текст мененчи. Анан бардык эле комментарийлерде көпчүлүгүндө ошо. Негизи сонун ырдайт экенсиң, бирок жаттап алсаң болмок деп көбүнчө айтышат да. Анан негизи мурда аябай монтип жаттап прям эметчим да, азыр билбейм неге унутуп кала берем да, бат эсимден чыгып кала берет. Ошол унутуп калган ырларыңыздан дагы ырдай берели, Негизи
музыкалык билим жокко байланыштуу эме оорураак да, слух менен чертесиз да. Баягы жагып калган, өтө жагып калган музыканы сразу чертип кетпесек. Айтмакчы, сиз кайсыл жактан ким үйрөттү эле? Биздики негизи чоң атам чертчү. Үйдөн мамам, папам мындай бар да, кичине тай жагымда да бар. Анан ошол слух көбүрөөк окшойт да. Калганын өзүңүз эле үйрөнүп кеттиңиз э? Көчөдөн, байкемдерден тууган, бала көчөдөн үйрөнүп кеткен. Аргайсы жерден. Сиз ырдоо боюнча үйдө башка бирөө барбы? Мисалы, үндө эле баягы тугум койт го. Негизи атам жактан эч ким деле андай жок экен, бирок ушу тайтам жактан болсо керек. Тайтам мурда баян чертчү экен, ушундай, бирок ырдаганын точно билбейм. Үйдөн өзүмдүн апам ырдайт, комуз чертет. Бир тууган улуу эжем, ал дагы комуз чертет. Бирок сиз аспаптарда кол ойнотпойсуз э? Мен жок. Мен только ырдайм. Кызыгасызбы негизи? Үйрөнгөнгө жок, ушул убакытка чейин кызыксам үйрөнүп алат белем дейм да, анан ушу кызыкпайт окшойм. Кармап көрүп, чертким келип, андай деле болбойт. Анда ырдайлы. Анда эмесе Гүлдөр чыгармасы болсун. Гүлдөр уктайт шүдүрүмдү жамыны, түндөр уктайт жолпон жылдыздагыны, кирпигимден шүдүрүмдү седери, мен уктабайм түндө сени сагыны, кирпигимден шүдүрүмдү седери, мен уктабайм түндө сени сагыны. Мен тарынам бирок мага тарынба, мен сагынам жаным, мени сагынба, сезимдерден сересине чыгарда, сен кабылба мен кабылган тагдырга, сезимдерден сересине чыгарда, сен кабылба мен кабылган тагдырга. Окубачы ыйлап жазган катымды, сен көрбөчү көздөн аккан жашымды, мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылды, карагаттай көздөрүңдү сагынды, мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылды, карагаттай көздөрүңдү сагынды, кирпигимден шүдүрүмдү седери, мен уктабайм түндө сени сагынып. Сонун, эң сонун. Булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн, буюрса. Артынан улгайлы, анда эмесе зарыккандай чыгармасы болсун. Ажарың арбалып, дидарың азарланып, мулканың ырырдадым, булбул кушка айланып, кыйноо салган кылыгым кызгалдап тай буралып, күн кечке созом момон күтүп болуп үн салып, үн салып, үн салып, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө, ашыгып арнадым асыл кечим көзүңө, өчпөс болуп жанасың өртсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө, өмүрдөнгө, өмүрдө.
өзүңдү каалаймын, туткунуп алдым эркен туш алган бул жагдайды. Бир өзүңдү ойлоймун, бир өзүңдү самаймын, тагдырга башымды тарттым сенде убайым, убайым бей, убайым бой, убайым. Алдыман чыга калсам, кайсымал түндө жаркым, арзуумду чаган сайын болуп сага тартып, күнүңдөп чыга келсең, күндөй жаркып таңдагы, сусатат бүткөн боюм, сулуулугуң андагы, андагың эй, андагың ой, андагы. Чоң рахмат, келип бергениңиздерге чоң рахмат, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Биздин убакыттын тыгыздыгына байланыштуу баягы биз дагы тойбой калдык, чындыгында жолуга турчу күндөр алды да буюрса. Чармачылык ийгилик каалайбыз, эң негизгиси жашооңуздарда жалаң гана жакшылыктар болсун. Буюрса элдин керегине жараган кыргыздын мыкты уул кыздарынан болушуңуздарга тилектешпиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Буюрса кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар дейбиз. Бул видеонун алдына сөзсүз түрдө ой пикир калтырып кетиңиздер. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Лайк басканды унутпаңыздар.